Ассаламу алейкум. Алдыңызда көрініп тұрған сорго. Кыргызчасы кара жүгөрү. Мына ушул жүгөрү май айында тигилген. Азыр 20 август болсо, бир дагы суу ичелек. Кайрак бойдон. 1 метрге чейин өскөн эң алды жери. Аркасы кичинерак. Мындай. Бир дагы суу ичпей ушундай өсүп отурат. Эгер бул суу ичип 2 жолу жакшы бир канып суу иче турган болсо, демек чөпкө, жемге жакшы эле боло турган. Атайын быйыл эксперимент үчүн тиккенбиз. Кайрак аябай чыдамдуу да. Үстү кургап, монтэ жалбырактар кургап калса деле, суу ичкен болсо кайра жанып дагы көктөп кете берет экен. Мунун жакшы жери ооруп таштап туруп, аркасынан суу койсо, кайра өсө турган акыбалы бар экен мунун. Бир жылда 3 жолуга чейин орсо болот экен. 3 жолу кайра тамырынан чыга берет экен. Азыр монантип жүгөрү салып байлап. Ушунчалык чыдамга экен. Быйыл күндү көрдүңүздөр, аябай ыстык болду. 40 канча градус болуп кетти. Ошого чыдап өлбөй дагы эле жашап атат. Азыр мына ушуга суу койсок, кайра жашарып көктөй баштайт экен. Бүгүн биринчи жолу шланганы алып келип, бактан чыгарып, жака таштап койдум. Так, мынака. Булар бир жума мурун бир аз суу ичтиле. Кадимгидей куруп калган эле, кайра бул жашарып өсүп жөнөдү. Мына бөлүктөр дагы бир жумадан кийин буюрса кадимгидей өсөт окшойт. Эксперименттен өттү. Демек, бул нерсени айдасак болот. Эгерде жаңгырлуу же 1-2 жолу сугарганга мүмкүнчүлүгү бар жерлер болсо, муну өстүрүп чөпкө, тоют катары камдалсаңыздар болот.